Жалал-Абад обласының Ақсы районына қараштуу Кызылжар айылынын Рыскол Солпыев атындагы номер 60 жалпы орто билим берүүчү мектебинин география мугалими Нуралиева Асель Абдрашитовна. Нуралиева Асель өзүнүн педагогикалык чимирдүүлүгүндө жаңы технологияларды, усулдарды колдонуп, замандын талабына ылайык сабак өтүп келет. Нуралиева Асель өзүнүн кесибин сүйгөн, ардактаган, мыкты мугалим, окуучуларынын сүйүктүү эжекеси. Нуралиева Асель кесиптештеринин арасында чоң кадыр-баркка ээ. Келгиле балдар. Кандай жакшы келдиңерби? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Балдар, бүгүнкү сабакта 3 топко бөлүнүп алабыз. Ан үчүн бул жерде стикерлердин аркасында жазылган топтордун аттары бар. Алар жашылдандыруучулар, жаңыртуучулар, анан жаратуучулар. Кимге кайсыл туш келсе, ошол столдорго барып отурабыз. Топторго бөлүнүп алдыкпы? Азаматсыңар. Анда бери карайбыз. Күн нурундай жарык менин маанайым, жаркылдаган балдарга айтам саламым. Айткылачы, абарайы кандай бүгүн балдарым? Күн ачык, жылуу, эң сонун. Маанайыңар эң сонун болсо, анда биз география сабагын баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда алтын эреже түзүп алалы. Алтын эрежеде биринчи эмне кылуу керек? Кол көтөрүп жооп беребиз. Күн нурундай Бири-бирибизге жылуу мамиледе болобуз. Сааттын жебесиндей Убакыттын пайдаланабыз. шамалдай Шаңдабай болобуз. 4 мезгил кезек-кезеги менен келгендей жооп беребиз. балдар, мына биз алтын эрежени түзүп алдык. Биз топторду баалоодо өз колуңар менен жасаган, жаратылыштын кооздугун алып келген жашыл арча, көчөт, гүлдөр менен баалаймын. Балдар, үйгө тапшырма кандай болду эле? Эчке. Айназик. Жердин аба районунун климаты жана анын калыптанышы. Балдар, үйгө тапшырмага даярбызбы? Ооба. Анда эмесе, үйгө тапшырманы ДДК-дагы жазылган суроолорго жооп бересиңер. Кимге кандай суроо келсе, ошол суроону жооп берет. Рамазан. Климат деген эмне? Климат бул аба ырайы көп жылдык калыптанышынын режими климат деп аталат. Гүлина. Аба ырайы деген эмне? Аба ырайы деген тигил же бул аймакта белгилүү бир убакыттын аралыгындагы тропосферанын абалы. Камчы. Чагылгандын пайдасы. Чагылган жерге азотты алып келет. Азамат, чагылган жерге азотты алып келет. Кана жаңыртуучулар тобу даярсыңарбы? Даярбыз. Кана Айсезим. Кыргыз Республикасы кайсы алкакта жайгашкан? Кыргыз Республикасы Мелюн алкакта жайгашкан. Мелюн алкак 4 мезгил тең жүрөт. Эржан. Дүйнөдөгү эң тумандуу жер. Дүйнөдөгү эң тумандуу жер Түндүк архипелагы. Кана жаратуучулар тобу даярсыңарбы? Даярбыз. Байхан. Аба ырайынын мүнөздөчү метеорологиялык элементтер. Абанын басымы, температуранын нымдуулугу, шамал жана жаан-чачын. Азамат. Жандыруучулар тобуна 3 арча, ар бир жооп берген туура жоопторуңарга, жаңыртуучуларга көчөт менен баалаймын. Мынакей, ар бир туура жооп берген суроолоруңарга. Ал эми жаратуучулар тобу ар бир жооп берген туура жообуңарга бирден гүл мынакей жаратылышыңарды кооздоп аласыңар.
Кыргыздын көнөрбөс мурасы болгон Манас эпосунда айтылгандай, көп жылдар өттү, деңиз кургап, чөл болду, өрөндөр бийик тоолуу жайлоолорго айланды, тоонун чокулары асман тиреди, аскалардын ордуна саздар жаралды дегендей, Манас эпосунда дагы жер өзгөргөнүн айтылып келинген. Бүгүнкү сабактын темасы климаттын өзгөрүшүнө адамдын тийгизген таасири. Сабагыбыздын максаты климаттын өзгөрүшүнө адамдын тийгизген терс таасирлери боюнча маалыматка ээ болосуңар. Климаттын өзгөрүшүнө адамдын тийгизген терс таасирлерин аныктап алдын алабыз. Жаратылышка болгон сүйүүңөр ойгонуп, жашыл көндүмдөргө, таштандыларды таштабоого, климаттын туруктуулугун сактоого тарбияланабыз. Жер шарында акыркы 130 жыл ичинде +1 градуска температура жогорулады. Эмне үчүн андай болуп жатат? Анткени бүткүл дүйнөдөгү өнөр жайлардын өнүгүшүнөн, завод, фабрикалардан чыккан зыяндуу газдардан атмосфера булганууда. Атмосфера булгангандыктан парник эффектизи келип чыгып жатат. Парник эффектизи деген эмне? Жер бетине жылуу нурлардын атмосфера сиңирип алып, анын натыйжасында абанын жерге жакын катмары жылып кетишинен парник эффектизи пайда болуп жатат. Парник эффектизи эмне үчүн келип чыгып жатат? Анткени парник эффектизинде көмүр кычкыл газы көбөйгөндүгүнөн парник эффектизи келип чыгат экен. Жердин жылуу нурлары көмүр кычкыл газын алып келет экен. Химиялык элементте CO2 көмүр кычкыл газы деп аталат. Көмүр кычкыл газынын көбөйүүсүнүн кесепети бул адамдардын тийгизген терс таасирлеринен эмне кылат экен балдар? Келип чыгат экен, Адамдардын тийгизген терс таасирлери ошол климаттын өзгөрүүсүндө жер шарындагы ар кандай кубулуштарды алып келет экен. Алар океандардагы жана суунун, деңиздердин деңгээлинин көтөрүлүшүн, суу каптоолор жана сел жүрүүлөр, дагы эмнелерди байкайбыз балдар? Жер көчкүлөрдү байкап жатабыз. Мөңгүлөрдүн жана тоңдордун, муздардын эришин алып келет экен. Дагы жердин жылуулануусу эмнелерди алып келет? Кар көчкүлөрдү, карлардын, муздардын эришин, жана айыл чарбага жарактуу кургак жерлердин кыскарылышын, дан өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүктөрүн эмне кылат? Адамдарга төмөндөшүн алып келет экен, Биз дайыма климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүбүз зарыл экен балдар. Мисалы, желим буюмдарды көп колдонбостон, жана кереги жок кагаздарды кайра иштетүүгө берип, алардан бизге кайра жаңы газета, китеп, кагаздар чыгарылат, Демек, биз бул менен эмнени сактайбыз? Токойлорду сактайбыз. Жана айлана чөйрөнү таза сакташыбыз керек. Келгиле балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча анда биз климаттын өзгөрүшү адамдардын жашоосуна тийгизген таасири жөнүндө долбоор түзүп, ошол боюнча презентация жасайсыңар, аныктап, берилген тапшырмаларды изилдеп, жана практикалык иш аткарып бересиңер, Кана балдар, ар бир топтон бирден окуучу келгиле, келип бул презентация тапшырмаңарды алып кеткиле. Келгиле. Силер парник эффектисинин келип чыгуу себебин аныктап изилдеп келгиле. Силер климаттын өзгөрүүсүнө адам баласынын тийгизген таасирин изилдеп келесиңер. Ал эми
жаңыртуучулар тобу климаттын өзгөрүшүнүн себептерин аныктап изилдеп келгиле. Жана ар бириңер практикалык иш жүргүзөсүңөр. Ошол өзүңөрдүн тапшырмаңарга ылайыктуу практикалык иш жүргүзөбүз. Кана климаттын өзгөрүшүнүн себептерин изилдейсиңер. Топтор менен чогуу иштейбиз балдар. Өзгөрүшүн адам баласына тийгизген таасирлерин изилдейсиңер. Бул жерде турган практикалык иштерди аткарасыңар, өзүңөргө тиешелүүлөрүн алып аткарасыңар. Кана жаңыртуучулар тобу аракет кылабыз. Балдар, презентациябыз даярбы? Даяр. Анда эмесе мен кайсыл топ биринчи баштарын бул барабанды айлантып аныктап алалы. Кайсы топко келди? Жаңыртуучулар. Жаңыртуучулар тобу даярбыз кана? Презентациябызды келгиле алып чыгабыз. Биз жаңыртуучулар тобу климаттын өзгөрүшүнүн себептерин аныктадык. Атмосферада көмүр кычкыл газы көбөйүшү, завод фабрикалардан чыккан газдар, жер бетиндеги мөңгүлөр, муздар, тоңдор эрип азаюуда. Ошондуктан биз көмүр кычкыл газын азайтуу үчүн айлана чөйрөгө көчөттөрдү, бак дарактарды эгип салымыбызды кошобуз. Кайсы практикалык ишти аткарасыңар? Кана азаматсыңар, климаттын өзгөрүшүнүн себептерин аныктап изилдепсиңер. Кайсы практикалык ишти аткарабыз? Келгиле. Биз көчөттөрдү эгебиз. Көчөттөрдү эгесиңер, кана. Келгиле. Биз климаттын өзгөрүшүнүн алдын алуу максатында көчөттөрдү эгип, өз салымыбызды кошобуз. Анткени көчөттөрдү эгсек, бул көчөттөр көмүр кычкыл газын сиңирип алып, бизге кычкылтекти бөлүп чыгарат. Жаңыртуучулар тобу өз презентациясындагы тапшырмаларды жакшы аткаргандыгы үчүн мынакей упайларды бердик. 3 упай. Кол чабабыз. Кийинки презентация кайсы топ келип аткарарын аныктап алалы, барабанды айлантабыз. Кайсыл топко келди? Жаратуучулар тобу. Биз жаратуучулар тобу климаттын өзгөрүшүнө адам баласынын тийгизген таасирин изилдедик. Токойлордогу жаныбарларды, канаттуулардын өмүрүн кыйбай, аларга аяр мамиледе болушубуз керек. Азыркы кызыл китепке кирген акылбирстин саны азаюуда. Жаныбарларга тийбешибиз керек. Токойлордогу бактарактарды кыйбай, аларды көбүрөөк отургузушубуз керек. Көбөйтүшүбүз керек. Желим идиштерди өзүнчө бир мусор таштанды челекке салып, алар кайра жаңы буюм болуп иштелип чыгат. Кагаздардан газеталар, китептер, журналдар иштелип чыгат. Био калдыктарды өзүнчө бир таштанды идишке салышыбыз керек. Кайра иштетет экенбиз да анда. Кайра иштетүүгө эмне алат экенсиңер? Сунуштайт экенсиңер, Мисалы био калдыктардан эмне? Тамак аштарды. Андан табигый биологиялык жер семиткичтерди пайда кылсак болот экен, Дагы биз салафандардын ордуна кагаз баштыктарды иштетүүнү сунуштайбыз. Дүкөндөргө барганда салафандар булар чирибейт.
Ошондуктан кагаз баштыктар сунуштайбыз. Жаратуучулар тобу берилген тапшырманы активдүү аткаргандыгы үчүн азаматсыңар силерге 4 упай берилет. Кийинки акыркы презентация жашылдандыруучулар тобуна келди. Келгиле. Даярсыңарбы? Келебиз. Кийинки 250 жылдын ичинде атмосферага өнөр жайдан чыккан газдардын чыгышы климаттын өзгөрүүсүн тездетүүдө. Жер шарында климаттын өзгөрүүсүнө тийгизген факторлордун бири бул парник эффектиси. Парник эффектиси жер бетинин жылуу нурларын атмосферанын сиңирип алышынын натыйжасында абанын жерге жакын болгон катмарынын жылып кетиши. Күндүн нуру жерге келип түшөт. Жерден бөлүнүп чыккан жылуулук мейкиндикке тарайт. Көмүр кычкыл газы жер бетинде көп болгондуктан парник газдарын пайда кылып чыгат. Жылуулук сиңип, кайрадан жер үстүнө парник газдары аркылуу тарайт. Биз парник газдарын азайтуу максатында өсүмдүктөрдү отургузушубуз керек, гүлдөрдү эгишибиз керек. Биз бөлмөлөргө гүлдөрдү көбүрөөк эгишибиз керек. Энин себеби алар көмүр кычкыл газын сиңирип алып, кайра кычкылтекти бөлүп чыгарат. Келгиле балдар, 1 мүнөттүк физ минутка жасайлы. Ордустан турабыз. Ачык турган күн дагы 1 мүнөттө бүркөлдү. Шамал болуп тарактар ары бери биледи. Бир заматта себелеп жамгыр жаап баштады. Көшөрлөп улам күч алып, акырындап токтоду. Булут жылып алыстап, күн жаркырап жылмайды. Кана балдар, бири-бирибизге жылмаюу тартуулап, сабагыбызды улантабыз. Балдар, мына биз физ минутка жасап, кичине болсо да тынугу жасап, көнүгүү аткарып алдык. Анда эмесе долбоордун жыйынтыгында силер эмнени сунуштайсыңар? Өз айылыбызды таза сактап, таштандыларды таштабашыбыз керек. Жаратуучулар, силер кандай сунушуңар бар? Ден соолукка пайдалуу. Жаратуучулар тобу Бактарактарды көбүрөөк отургузушубуз керек. Дагы кимде кандай сунуш бар? Сууну жана энергияны үнөмдүү пайдаланышыбыз керек. Дагы, Жалбырактарды өртөбөшүбүз керек. жалбырактарды өртөш керек экен. Кара, дагы кимде кандай сунушуңар бар? Айсезин. Табигый жер семчикичтерди пайдаланышыбыз керек. Аймерим. Полиэтилен пакеттерин кагаз баштыктарга алмаштырышыбыз керек. Азаматсыңар, анда бардыгыңар ушул сунуш пикирлерди эмне даярдадыңар? Климаттын туруктуулугун сактоого кандай салым кошо аласыңар? Жашыл өркө жашыл айылдан башталат. Азаматсыңар, ар бир топ өзү алган упайларын кана эсептейличи. Жаңыртуучулар тобу 8 упай. Жаратуучулар тобу 8 упай. Ой азаматтар, анда бардыгыбыздын упайларыбыз кандай болуп калыптыр? Бирдей болуп калыптыр, Азаматсыңар, жеңиш баарыбыздыкы, баарыбыз биргеликте климаттык туруктуулугун, жаратылышыбызды биз өз колубуз менен кооздоп, жашылдандырып, жаныбарларыбызды эмне кылабыз? Сактап, сууларыбызды үнөмдүү пайдаланып, жаратылышыбызга өз салымыбызды кошобуз. Ар бир топ активдүү катыштыңар. Жашылдандыруучулар тобунан Рамазан, Гулина, Камчы, Аймерим активдүү катышып жатты. Жаратуучулар тобунан Альбина, Айсезим, Айнуска, ал эми жаңыртуучулар тобунан Нурел, Айсезим, Гулина. Балдар, бүгүнкү сабакта эмне жыйынтыкка келдик? Климаттын туруктуулугуна өз салымыңызды Азаматсыңар, өз салымыңарды кошосуңар. Анда эмесе бүгүн сабактын акырында үйгө тапшырма климаттын туруктуулугун сактоого мен өз салымымды кандай кошом деген темада эссе жазып келебиз.
Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады.